Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу замандаштар. Бүгүн сиздер менен жаштар сүйлөсүн теле долбоору. Сиздер билген жалпы кыргыз элибиз ак алтын менен ааламга аты чыккан жана ошондой эле ушул Ордолу Ош шаарынын жалпы жаштары менен кайсыл окуу жайда десеңиздер, мен айтып берейин. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин Оштогу филиалы менен жаштар сүйлөсүн теле долбоору сиздер менен ысык саламдашат. Саламатсыздарбы? Бүгүн урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу мекендештер, бүгүн биз сиздер менен ушул жалпы жаштарыбыз менен жашоодо максатың эмне деген теманы тандап алдык. Андыктан бүгүнкү жаштарыбыз албетте эртеңки келечек. Кудай буйрса ушул жаштар айыл өкмөттөн тартып депутаттар, министрлер ушул жерде олтурат. Андыктан жаштардын ою ар кандай. Бирөөлөр турмушка чыксам жакшы жигит болсо дейт. Тескерисинче жакшы келинчек алсам, жакшы бизнесмен болсом, кыскасы жаштарыбыздын толгон токой алдыга койгон максаттар бар. Анда жаштар сүйлөсүн. Ушул жаштарыбызга бүйүрүн кыздытып, жакшы өзүнүн насихаттарын, ойлорун, пикирлерин айтып жүргөн биздин конокторубуз бар. Анда биздин сыйлуу, урматтуу, сымбаттуу, салмактуу конокторубуз бар. Анда сиздер менен тааныштырып өтөйүн. Ушул аталган Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин Сайпидин Умаров окуу иштери боюнча директордун орун басары. Жана ошондой эле коомдук ишмер, дил мирөөгү, адеп, ахлак жана маданият борборунун мүдүрү Өзбек Азиз Чотонов конокто. Урматтуу жаштар, анда ушул жашоодогу максатыңар эмне? Анда жаштар сүйлөсүн. Барбы жаштардан? Билим алуу биринчиден, экинчиден бул турмуштан өз ордумду табуу, мекеним үчүн кызмат кылуу. Бул мен Кантип кызмат кыласыздар? Бул биринчиден билимди татыктуу алсам, азыр айтат, мен өзүм кесибим финансист. Финансисттер көп, бирок специалисттер аз. Ошол сыяктуу мен өз кесибимди жакшы билип, ошол кесибим аркылуу мекеним үчүн бир өз салымды кошуу. Жок дене экономикасын көтөргөнгө өз салымды кошконго аракеттенем. Анда ушул конокторубуздун оюну калы? Азыр көп жаштар максатынын баары ушу акча тапсам, чоң үй курсам, жакшы машина алсам, бир сулуу аял алсам, анан жыргап жүрө берсем болуп баратат. Ошон үчүн окуубузда ошол максатта аракети да ошол максатта болот да. Ошо көбүрөөк акча таап эле жыргап жүрө берсем. Дагы кээ бирлери болсо эптеп эле ата энемден алыс качып кетсем, ошо бир оор жумуштан анан ушу окумуш этип шаарда жүрө берсем, ошо жумуш кылбай эле жыргап жүрө берсем, бирден бир кыздар менен достошуп жүрө берсем деген ойдогулар да көп да. Биздин максат ушу кичинеңден окуп, элиңе, жериңе кызмат кылып, ата энеңдин ошо өмүрүнүн акырына чейин ак сүтүн актап, ошол мисалы мекениңдин өз керегиң тийсин, ошо мекениңге дагы керегиң тийип, анан бул жашоодо ошо өзүңдүн ордуңду таап жүргөн биздин максат. Бул жашоодо менин максатым бул биринчиден бактылуу болуш. Эгерде адам бактылуу боло турган болсо, ага эч нерсе деле керек эмес. Мисалы үчүн мен акча табам десем, мен бул максатым акча табыш деген бул мага жөн эле каражат болот. Эгерде мен ошол каражатты басып өткөндөн кийин, каражатыма жетишкенден кийин мен бактылуу болом. Бул жерде мен бактым, мен ойлойм, бул келечекте чоң мындай государствого кичине кызмат кылган, мамлекетке кызмат кылган, элиме күйүмдүү, жериме күйүмдүү. Биринчиден бул үчүн жакшы окушум керек, себеби дегенде образованный адам гана өзүнүн мамлекетин көтөрө алат. Эгерде мен азыр эч нерсени билбей эле барып туруп, акчанын жардамы менен там мамлекетке отуруп, кызматкер болуп отуруп алсам, менен эмне пайда? Ошон үчүн жакшы окуганга аракет кылыш керек биринчи. Суроолор. Менин суроом бар да, сен мамлекетке кызмат кылсаң бактылуу болуп каласың. Жок, агай. Сен Мен андай, мен бул смыслды айтпай атам, мен смыслын айткан сөзүм, бул смыслы бул ар бир адам ар нерседен өзүнүн бактысы ар нерседе да. Мисалы үчүн бирөө комуз ойнойм деп А мен бактым, мен ойлойм, что
өзүм келечегим чоң кылып, ата энеме күйүмдү жана бир гана өзүм эле ойлобой, башкаларга да жардам берсем, мен бактылуу болом деп ойлойм ошого. Демек ушундай. Жаштардын оюн, мына урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер көрүп атасыздар. Бул жаштардын ою ушундай. Анда жаштар сүйлөсүн. Барбы? Кыздардан, балдардан келечекте максатыңар эмне? Мисалында да көп эле айтат, бир нерсе мен мекенеме кызмат кылсам, элиме кызмат кылсам дей берип, анан бирок портфель тийгенден кийин эле уже өзүнө кызмат кыла баштайт да. Өзүнүн чөнтөгүнө, өзүнүн үй бүлөсүнө кызмат кыла баштайт да. Анан короче башынан эле сразу эле мен өзүмө кызмат кылсам деп баштасаң жакшы болот эле. Сиз айтканыңыздай туура. Анткени азыркы жаштардын максаты мындай байысам, ошондой эле болуп атат. Анын эч кимдин максаты ыймандуу болуп, бирөөгө жардам берип, кембагалдарга жардам берип ушундай деген максат болбойт атат. Азыркы мезгилде только өзүм байып, анан кийинки эмеге айтат го, сен көр, анан кийин мен көрөйүн дегенде ушундай кылып атат азыркыларчы көбүнчө. Азыр биздин конокторубуз айтып өтпөдү, азыр кээ бир кыздардын ушул максаты ушул турмушка чыксам дейт. Анан сиздин максатыңыз кандай ушул маселеде? Эми анын дагы бир орду бар. Мисалы турмушка чыксаң дагы бир орду менен анын да мезгили келет. Ага чейин эң биринчи жакшы окусаң, анан кийин анын турмуштагы улана берет. Сиздики качан келиши мүмкүн мезгили? Эми аны бешинеге жазган да. Аны айта албайбыз да, эч ким айта албайт аны. Мен сурооганда чоң кыска. Мисалы сага ошо эки нерсе бир келип калды. Окуу да келип калды, күйөө да келип калды. Ошо кайсысын тандайсың биринчи? Күйөө да келип калды. Давай чыксаң чык, эмесе мен үйлөнөйүн турум башкага кетип калышым мүмкүн деп. Башка бирөөнү үйлөнөшүм. Бирок сага жагып калды. Мен билбейм аны биле албадым. Кайсыңызы биринчирээк, кайсыңызы сага абзелирээк, кайсыңызы сенин максатыңа жакыныраак? Үй бүлө. Үй бүлө. Үй бүлө деген кызыбызга бир жакшы кол чаап коелу. Мына азыркы ушул ойлорго кимдер кошулат дагы, кимдер кошулбайт. Балким азыркы жаштар ушул ойнош керек, күлүш керек, азыркы жакшы убакытта жакшы жүрүш керек, анан жакшы кыздарды сүйүш керек деген да максаттар көп. Ушуга кимдер кошулат? Жаштар. Барбы? Силер убактыңар өтө эле аз калды. Анан ойноп күлүп албасаңар, бул маселе калып калышы мүмкүн. Саламатсыздарбы? Менин атым Мария. Азыр мына айтышып атат да, азыр ойноп күлүп алыш керек депчи. Ошо ойноп күлгөндөн азыркы кыздар сойку болуп чыгып атпайбы, туурабы? Ошон үчүн ойнош керек, бирок өзүнүн убакыты чеги менен ойнош керек да, туурабы? Ойноп эң жакшы адам эч качан ойноп кетем, мындай болом, мен жашоом только ойноо менен деп ойлобойт да. Ойноо болуш керек, жаштыгыңда ойноп күл дейт, бирок анын да чеги болот. Анан кийин мен өзүм максатымды айтып кетейин дедим эле. Бул жерде көп айтышып атат, билим алуу деле болот. Мамлекетиме кызмат кылуу деп атат, кызмат кылуу деле болот. Бирок мен эң жакшы бир максатым бар, бул жакшы жерге турмушка чыгуу, анан жакшы бир эне болуу, анан кийин ошол эне болуп бала чакалы болгондон кийин ошо бала чакамды жакшы бир тарбиялоо, анан кийин 10 бала туугандан көрө бир эки баланы жакшы кылуу, бул эл жерге бул бир салым кошкон болот да. 10 бала төрөгөндөр жакшы болбой калабы? Жок, мындай турсаңыз, вот азыр 10 көптөн ашык туп атат, туру, анын төрөп атат, бирок анын сапаты жок да. Ошол 10 баланын бирөөсү жакшы болуп чыгат да. Биздин ата-бабаларыбыз 10-15тен төрөп келишти эле го. Апаларыбыз жакшынакай эле көбөйүп Кыргызстандын салымына кошот элеңер да. Адамдар вот заманга карап, заман кандай болсо адам ошондой болот да, туурабы? Заман күн ордунан чыгып, ордунан батып атат го. Мен суроомда, сен канча бир туугансың? Кандай? Канча бир туугансың? Мен жалгыз кызмын да. Ошон үчүн сапатың чоңдатқан экенсиң. Эрке кыз. Сен анда у меня сестренка нет, у меня братишка нет болгон турасың. Кантесиң эми, агаң жок, жардам бере турган, сүйлөшө турган эч ким жок. Мисалы сен күйөөң
зулумдук кылса сени барып защиттей турган, коргой турган агаң. Жок, өзүмдүн менин тууган уругум бар да туруу, мен деле мага деле тууган уругум күйөт да туруу. Мен мисалы мен өзүм тууган мындай кандай десем, өзүм бир жалгыз кыз болсом, менин апамдын эжелери, ата мындай үкөлөрү болот. Ошолор мага эмне кандайдыр жардам берет да туруу. Күйөөң айтышың мында, күйөө сенин ишиң болбосун. Агалар болсо, агалар бир тууганда. Жок, мисалы мен эжемдин, вот апамдын сиңдилеринин, например, вот балдары болот. Ошолор деле мен жардам сурасам, жардам беришет да, бербей койбойт да туруу. Мадина, мындай болсочу, Мадина, мындай, Мариям, мындай маселе болуп калат да, баягы кыргызда айтып коет. Кыз чийден тышкары дейт. Анан эми буюрса сен турмушка кетсең, анан бала болсо дагы жакшыраак болмок да. Ошон үчүн мен көп балалуу болгула деген айтат элем да. Кошуласыңарбы? Же Мариям кошуласыңарбы? Ана Кыргызстаныбыздагы барган сайын азайып атат. Ким кошулбайт? Жок, мейли бар жогуна деле бала берсин, болуптур, бар жогуна эле Кыргызстандын эли как-то көбөйсүн да, вот. Бирок мен Ким көбөйтөт? Кытайлар көбөйтөбү? Жок, келечектеги мындай жаштар көбөйтөбү, мындай энелер, аталар көбөйтөбүз да турбу. Сен айтып атпайсың, бирөө эле деп. Жок, мен вот айтат го, вот бир үй бүлө курганда бул уже один ячейка государства деп коет турбу. Ячейканын ичинде бул, например, президент болот, премьер-министр болот. Президент ошол мындай государствону обеспечить этиш керек турбу. А премьер-министр болсо ошол ичиндеги жогорку кеңештерди тарбиялаш керек да турбу. Эми силер тарбиялаш керек экен да. Кошуласыңарбы? Жакшы тарбия берет да турбу. Жакшы жок, карасаңыз, вот жакшы жакшы тарбия берсе, ошол адам мындай уруп эме кылбай жакшы тарбия берсе, ошол адам келечекте эли жерге кандайдыр кызмат кылат да турбу. Туура. Бул кыз айтып атат, ата-эне 10 баланы тарбиялагандан кийин бардыгын бир эле балага тарбия бербейт да, 10 балага бирдей берет. Ал эми ал баладан ошол эмеден, ошол 10 баланын бала бирөөсү жакшы болот деп атасың сен. Ал эми ошо ата-эне бир эле балага тарбия берип туруп албайт, бардыгына берет. Просто эми болот, ошол өзү баладан зависит этет да, ошол кабыл алуусуна зависит этет ошолчу. Мариям кошулбайт. Вот айтып атасың да туруу, ар бир ата-эне вот бар жок баласына бирдей тарбия берет. Бирок кандай айтат, Ленин деле айтат туруу, мен кандай аял мени тууду экен деп, төрөдү экен деп айтат туруу. Вот, например, сени деле вот канча бир туугансың? 3 бир тууган. Вот ошол мындай 3 бир тууган экенсиң туруу, ата-энең бар жона бирдей тарбия берет туруу. Ошо тарбия бергенден ошо тарбияны деле түшүнүш керек. Бала чөз мисалы үчөөбүз болсо, үчөөбүз 3 башкабыз. Биз мисалы мен башкача болсом, сиңден башкача. Анан кийин акылдуураак болот, бирөөсү начарраак болот. Ошондой, бирок сен айтасың, бирөөсүнө жакшы чыгат деп атасың, ал комдон зависит этет да, чындап эле. Кошуласың, Мариям? Анан дагы эме деп атат бул кызча, заман деп атат, заман бузулду деп атат. Заман бузулбай эле адамдар бузулду атат. Сен айтып атпайсыңбы жана? Заман бузулса, заман бузулабы туруу? Да, мен жоло сөзүмдү мынтип аяктап коеюн. Вот Манас биздин эң чоң эме Манасыбыз бар туруу. Сен токто, мен өзүм жыйынтыктап коеюн, анан сен өзүң каалаганча сүйлөшө бересиң. Кайра бул кыз неме биринчи сага сен жалгыз кыз болгонуң үчүн, сен өзүң жеке сен өзүң болуп калсың сенчи. Айгерим. Азыр Айгеримдин сөзүн угалы. Мариям, азыр Айгеримдин сөзүн угалы. Андан кийин, сен жыйынтыктайсың. Жана өзү айткан да. Жана өзү айткан, заман бузулган үчүн адамдар бузултат деди. Бирок адам ошондо өзү айтты. Анан кийин өзү айтты. Анан кийин кайра адамдар бузулуп, адам бузулган үчүн заман бузултат десем, кайра жок, ошол адам деп атат. Сен өзүң эме кылтасың. Өзүң нең өзүң против болуп чыгып атасың, кайраданчы каршы чыгып атасың.
мисалы мага ушундай максат койсом, эгер мени тандай же мен өзүм багам, сиз айтмакчы, мен өзүм турмуш куруп, өзүм эме кылам, бардыгына тебя буду обеспечивать десе, макул мен турмушка чыгам, бирок мен ошол кийин турмушка чыгып бүткөндөн кийин мен иштегенге, өзүмдүн каражаттарымды өзүм көтөргөнгө, анан ошол учурда мен ошо окуумду бүтүргөнгө аракет кылам. Сен сүймөйүнчө чыкпайсың ба, чоңуз? Мисалы, жөн эле жакшы киши да, жакшы эле жигит. Анан кел үй бүлө курбайлыбы? Эгер мен аны сүйбөсөм, мен чыкмак эмесмин. Себеби дегенде мен жүрөгүмдө бир жылуу сезим болбосо, мен ага турмушка чыккандан мен Анан кийин сага мисалы сүйө турган киши жолукпай калсачы? Барган сайын убактың да өтүп баратат да. жолугат, албетте жолугат. Мен аны билем, жолугат. Бирок Жок, сен го сүйүшүң мүмкүн, ал сени сүйбеши мүмкүн да. Адашып келген балыктар жолугуп калбайбы анан? жок, буюрса андай болбойт. Мына урматтуу жаштар, мына биздин кыздарыбыз ушинтип балким жаштардын тилегин берет деп коет. Андыктан ушул жаштарыбыз анда сүйлөп жатат. Ушул азыркы биздин кыздарыбызга дагы силердин жигиттер, бул жерде мына 200дөн ашык студенттер отурат. Максаттарыңар кандай? Айтсаңар, ушул башкаларга балким силердин ойлогон максаттарыңар сабак болуп калышы дагы толук ыктымал. Жаштар сүйлөсүн. Менин максатым келечекте сөз жакшы билим алуу. Эми биздин мусулмандарда мындай дейт го, азыр көбүнчө жетим балалуудар көбөйүп баратат. Эми мен максат кылганым ушул кичине эми иштеп, жумуш жакшы билим алып, жакшы жумушка орношуп, анан ошол жетим балаларды кичине көтөрсөм дегем да. Эми менин максатым ошондой. Эми мындай шариятта жазылганда, жетим баланы канчалык жакшы көрүп, бир сылап койсоң дагы, ошол сага сооп делет да. Бул жерде бирок бир эле сооп эмес, эми ошол жетим балдарга канчалык жакшы маанай тартууласаң дагы, бир жакшы бир ошолорго да бир жакшы максат көздөсөң дагы, ошончалык өзүңө да жакшы ырахат аласың да. Ошо менин максат ошолорго да кичине жардам берип, максат көздөш керек. Азыркы эми ошол жетим балдар көбүнчө мындай жаман жака бурулуп, көчөдө калып кеткен балдар бар. Эми ошолорго бир гана жардам берүү. Биринчи өзүң, анан кийин кийинки балдар, биринчи өзүңдү. Жок, ошо өзүмдү биринчи бутума тургузам деп атам го, жакшы билим алуу максатым. Жакшы билим алгандан кийин анан Бутка турбай калсам эмне болот? Бутка турбай эмес, Көпкө чейин турсаң да, бутуңа 40ка чыкканча бутуңа туруп жүрөсүң да. Үй салгыча, анан кийин кичине карьера кылгыча 40 жашка чыгып калдың да. Анан кийин кандай болот ошо? Жок, ал бир гана андан эмес, 40 жашка чыксаң дагы жардам бериш эч. Атың ким эле? Нуриза. Нуриза, мисалы мындай максат кылсаң болбойбу ушул? Окууңду жакшы бүтүп эле, же болбосо жакшы көп балалуу, 10-15 балалуу болуп, ошол балдарга эле талим тарбия берсем деген эле максат кылсаң болбойбу? Же мен андай деле максатым бар, бирок баары мындай жетим балаларды карап турсаң, эмнегедир жүрөгүң ооруйт да, баяларды көрүп туруп. Но батыштагы эмелер бар да, көп НПОлор бар, да сеникиндей да. Арды өзүнүн балдарын бакпайт, алып барып таштап кете берет, таштап койду, анан жийип алып да НПОлого, анан багып жүрөт да бирөөлөрүнүн балдарын. Өздөрү балалуу болбойт да. Сен да ошондой максат кылып чейин атсың го мына. Жок, андай эмес. Эми мындай да, өзүң балалуу болушуң керек, бирок чынында элечи. Өзүң балалуу болсоң да, өзүң балаңдын тарбиясы менен да ырахат алсаң болот. Бирок эми өзүңдүн балаңды карап туруп дагы, жана жетим баланы карап калсаң, баягы жетим бала ошол өзүңдүн балаңдын жанында кемсинип калат да, кыйла элечи. Эненин мээримине ушунчалык зарыгып калат да, жана жетим балачы. Мен биринчи курсмун, Финансовый кредит банкта окуйм. Азыр бул жакта агабыз айтып атпайбы? Атым Нуртаза. Бул жакта агабыз айтып атпайбы? Сен 40ка чыксаң, 30га чыкканга чейин дагы бутуңа тура албай, аларга жардам бергенден үмүтүң мындай үзөсүң деген маанайда айтып атат. Бизде жараткан айткан экен, эртеңки күнү кыямат болсо дагы ушул бактарга отуруза бер деп. Алдыга койгон максатыңа эч качан үмүт үзбөш керек. Сиз отуруштуңузбу? Ооба, отурузмун Кудай калса. Эми үйдөгүлөргө жардам бердим, ошо. Өзүңдүн келечектеги максаттарың барбы? Ооба, бар албетте. Менин максатым келечекте жакшы билим алуу, ата-энеңдин ак эмгегин акташ керек. Бака
ата энеңдин ага эмгегин актаганга болбойт, эми мындай мүмкүн эмес дегенге болот. Бирок мен ата энемдин ага эмгегин актай албайм деп мынтип калжийип жүрө берген болбойт да. Ошо мындай ата энеңдин ага эмгегин акташ керек. Бул менин биринчи максатым. Экинчи, мен бул жакта үйдөгү бакы жумуштарды таштап дегендей. Мен ошо мына ата энең мээнетин актайм деп айттың да. Мисалы ата эне сени эмне үчүн ушу төрөгөн? Ата эне ушу бизди баксын, жакшы келин алып кел баксын деген да. Туурабы? Ана сен актайм эле деп атсың да. Ана ата энең айтса да тети кыз тап келчи, ушу бизге жакшы оокат беширип берет деп. Эмне кыласың ушу? Мен биринчи ата энем айткандай эле сразу башыма алып качып кетпейм. Ошол кызды алып барып үйгө алып келип, ол кыз менен сүйлөшүп көрөм. Кокус эгерде ата энеме жакса дагы, мага жакса дагы ошол кызга үйлөнгөнгө аракет кылам. Жакшы. Мына азыр биздин Нуртас айтты, ушул тактап айтканда ата энеси жарымбек кызы Бозогүлдү алып кел десе, бул алып келип берем дейт. Кошуласыңарбы? Жок. Жигиттер. Кошулбагандар. Кантип мээнет тактайсыңар, кошулбасаңар? Мен бул жигиттин сөзүгө кошулам. Эгерде мага ата энем айтканда, мен сенден разы болом, ушул кызга үйлөн деп, мен үйлөнгөн болот элем. Ата энемди разы кылыш үчүн. Ата энеңди жакшылап багыш үчүн. Багыш үчүн, Ата энемди разы кылыш үчүн мен үйлөнүп атам ошого. Мен эки жигиттин тең сөзүнө каршы чыгам. Себеби дегенде, мен ойлойм, мисалы үчүн, эгерде мен ал кызды, мисалы үчүн, алып кел десе, мага азыр барып ошол кыздай үйлөнөсүң, ошол кызды алып келчи, бизге тамак бышырып берсин десе, мен жок дейм ата энеме. Биринчи аракет кылып көрөм, али сүйлөшүп көрөм, биринчи карап көрөм, по внешности карап көрөм, по неме сүйүш керек да туурабы? Сүйүш керек. Мен айтам ата энемечи, ата эне дейм, ата, апа, ал кыз, ал келин менен сиз жашайсызбы же мен жашаймбы дейм. Чын да? Мисалы үчүн мен апама жагып, мага жакпаса мен экөөбүз бирге бир кроватьта жатсак, ал нарак тарап, мен бияк тарап жатам. Мен анан көрө өзүм келинимби, мисалы үчүн, неме, аялымы кийин жатканда учактап жаттым да, жакшы көрүп жатканымды каалайм да. Зачем вот мындай? Чын да? Кошулбагандар барбы? Болду ана иш. Кошуласыңарбы? Тактап айтканда мен келинчегим супер келинчек болуш керек дейт. Кошуласыңбы ушул жигитке? Кошулам. Неге? Эмнеге дегенде, мисалы үчүн ата энеси деле билбестен жаман кыз айтып коюшу мүмкүн да. Ал жаман кыз болсо, эгер кийин баары бир ал кыздын немеси чыгат да. Андан көрө барып Косяктары чыгат, Косяктары чыгат баары бир аркасынан. Андан көрө бала башка кызды жакшы көрсө, эгерде ал кыз деле атасына, апасына көрсөтүп, мен ушул кызды жакшы көрөм деп айтса, атасы деле, ата энеси деле макул болот деп ойлойм. Анын косяги чыкпайбы анда? Жок, бала сынап эметет да. Бала эмне борщ бышыртып көрөбү, эмне плов бастыртып, шашлык бышыртып көрөбү эмне? Жок, андай жактан эмес, эми бар жок. Мисалы атасы өзүнүн эле айылынан же мына жанагы тайлар жагынан келип бир кызды көрүп жүрү да, аябай жакшынакай, үй бүлө өзү тартиптүү, оокатты жакшы бышырган тың кыз да. Ата энеси ойлойт, ушул келин болсо биздин үйдүн баарын тартипке келтирет, бизди кызмат кылат деп ойлойт да, ошондой кыз да. Бул сүйгөн кыз болот, городская жанагындай эртең менен оңдо турган. Анда бала өзү сынап, эки жак таразыга салып көрүш керек. Ошондой билинет. Сен ата энең tii деген жигитке турмушка чыгасыңбы? Сынап көрөм мен деле. Кантип санайсың? Деп карап. Жок, андай жактан эмес. Учашып, сүйлөшүп көрөсүн. Эгерде жылдызы бири-бирге туура келе турган болсо, эгер турмушка чыгам. Жаштар сүйлөсүн. Саламатсыздарбы? Мен атым Талайбек кызы Зарипа. ФК 11 группада окуйм. Азыр сиз айтып жатасыз, азыркы эркиндин сөзүнө каршы чыгам. Себеби ар бир ата эне өзүнүн баласына жамандык каалабайт, жакшылык эле каалайт. Жакшы Эркиндикти каалап атат да? Каалап атат, билип атабыз, бирок ата эненин эмгегин актайм десе, айткан кызы жакшы чыгат да. Жакшы чыккан кызды көрсөтүп берет. Ата энелер дагы адашып калышы мүмкүн да. Адашат, если ошентип айткан болсо, аны жолугуп көрүш керек, сразу эле жок дебеш керек, жолугуп, анын характерлерин, полный немелерин. Канча жолугуш керек? Жылбы, күнбү, түнбү?
адамды көрүү эле билбейт, эми 1-2 жолу көрүп ички дүйнөсүнө кирсе болот мисалы ата энелер ката кетириши мүмкүн деп талкуулап атабыз бул жерде. Анан мисалы баякы бала кызын алып келип жашап неметкенден кийин ата энесине башка жактан деле жардам көрсөтүп, башка жактан деле немесин актаса болот да. Бир эле катын алып үйлөнүп неме эмес да. Башка жактан актаса болот. Ата энесин жакшы карап, немесе актаса болот да. Мисалы мындай болот. Мисалы мындай болот. Эркин анын сулуулугун карап. Эрлан анын сулуулугун карап. Ата энеси болсо анын кыймыл аракетин карап. Мен андай эмес, мен анын сулуулугун карап айтам. Мен анын интеллектин и сулуусун бар жогун карап көрдүм. Мага жагабы подходящий. Ошондо Эрлан өзүнүн кучагы жөнүндө ойлоп атат. Ата энеси болсо тирилик жөнүндө ойлоп атат. Бизге ушу келин кызмат кылса деп. Ушу бизге жакшы келин деп келсе, кыймыл аракетин, анын характерин, анын үй бүлөсүн карап ата эне. А сен болсо анын фигурасын дагы башкасын карап. Мен наркы үй бүлөсүн деле карайм ага, эмнеге? Только характерин деле карайсың, бар жогун карайсың ага. 100 эмес, мен 500% гарантия берем, менин аялым кийин иштебейт. Менин аялым үйдү гана карайт, менин аялым. Мен балдарыма мындайча мен айтам, үйдөгүлөр мындай азилдешип келем да, менин балдарым памперс кийбейт депчи. Эмне үчүн да? Бул жерде эмне үчүн? Памперс кийбейт деген силер күлбөгүлө да. Памперс кийген үчүн бала бейпам болуп калат да. Бейпам болуп калат. Мындайча бирде кийген мындай түртмөй сайын жетпейт да жанагы бала. Азыркы балдарга памперс кийип чугуп аткан балдар деп азыркы чоңдорго караганда акылы аларды. Сен дагы ошол убакта ошондой немеде болгонсуң да. Ар бир жаш бала 5-6 жашына чейин мындай бизге көзүбүзгө көрүнөт. Бул акылдуу, бул мындай, бул тигиндей депчи. Бирок убакыт өткөн сайын кандайдыр бир өзүнүн бир жетишпегендик жактарын билдирет да. Биз эч качан эки тарап тута албайбыз да. Биз эч качан эки тарап. Кыздарда. Мен сизге бир суроо берип коеюн. Сиз ушунча иштебей, аракет кылып, мындай иштейин десе дагы ишине албай аракет кылып атса, мындай үйүңүздү, үй бүлөңүздү, балдарыңызды бага албай кыйналып атса, ушуну аялыңыз иштейбиз деген болот. Эмне үчүн мага иш чыкпай, аялым иш чыгып калышы мүмкүн. Эгерде да мындай да, уксаңар, жигитке 70 өнөр аздык кылат деп бекеринен айткан эмес да. Аялым иштей турган жерге мен дагы иштей алышым мүмкүн го. Ойлойсуңар что бу эркектер менин үйүмдө кыз жок да. Биз 4 бир тууганбыз, 4 тең уул. Эгерде апаман 2-3 болгондо үйдүн ишин кылбайт болчумун да. Апаман 2. Тилекке каршы менин апам бирөө. Бирок биз өзүбүздүн үйүбүздүн ишибизди биз үйдө мындайча грубо айтканда үйдө кыз эшикте эркекпиз да. Эркек аял киши кылган нерсени эркек 2 жолу кыла алат. Эгерде ошол адамда намыс, аракет болсо. Рахмат. Демек суроо бар, Сиз башында айтып өттүңүз, кыздарга чын пикир. Кыздар ушундай киндигин ачып алды, 20-та, 10-та бала төрөбөйт, бир бала деп. Ал азыр кыздар эле башында айтып өтүштү го. Кудай каалаганча берсе, канча төрөйм деп. Ал кыздардын өздөрүнө зависит де бар жок кыздар эле андай эмес да. 5 кол тең эмес, жакшы кыздар деле бар, жаман кыздар деле бар. Алардын өзүнөн зависит бар жок нерсе. Чоңгу сен кечирип коесуң го, бирок сен мен сүйүнүп калдым, чтобы сен жакшы жагында окшойсуң, по-моему. Анан мындай тизмеге мындай киргизесиз, эжек ачам деди тизме. Мен айттым, мен эсте туттум, жанагы эгерде Кудай берет экен деп эле үйдө жата берсек, Кудай берет турбайбы мага монтип эле десе, онда бардыгыбыз эмне керек? Онда давайте сабакка келбей эле үйдө жатайлы, эртең бүрсүгүндө үйлөнөбүз, анан нар жагы бир бала болот, Кудай бере берет да асмандан. Эми мындай убактыбыз өтө аз калды. Жыйынтыктап, ушул кыска нуска токотор жерин айтсаңар, баягы бири-бириңерди кайталабай, ушул Кыргызстанга мындай салым кошо алам, балким бирөөлөр бала чакалуу болуп кошом дейт, бирөөлөр бизнес менен жана башка, анда жаштар сүйлөсүн.
Мен бул ушул учурда Кыргызстанга өзүм оюмча мен ушул өзүм мамлекетиме бир кичинекей болсо да салым коштум деп айтканга айта алам да. Себеби дегенде мисал келтирсем, мен мектепте окуп жүргөндө волонтерствого барып жүргөн болчумун. Волонтер болуп иштеп, бир мектептен бир мектепке барып, ар бир адамдын өзүнүн правасы боюнча право на имя, право на гражданство, андай мындай деген ар бир правасы жөнүндө подробно айтып берип аткан, түшүнгөнгө бергенге аракет кылгам. Бул деле мындай кээ бир адамдар билет майли, кээ бир адамдар бул өзүнүн укугун билбейт. Ошондуктан мен кылган ишим ойлойм кичине салым да келтирген деп. Жаштар сүйлөсүн. Bu yerde oturganlar juristler, ekonomistler, finansistler ekende bari akça jizayın degenler. Men oyladım, çınır maksatыңарды айтпайсыңар dedim. Çınır maksatыңар эмне? Эки кабат үй салыш, крутой машина алышпы эмне? Бардыгыбыз эле мындай благородный болуу эле мен мамлекетиме кызмат кылам деген бул сөз ар бир адамда оюнда болот. Бирок мындай чындыкка келе турган болсок, бул азыр 21-кылымда жашайбыз. Жашоо ушундай экен, что акчаң жок, сен эч ким эмессиң дегенде болуп калды да, ушундай түшүнүк бар. Бул чын. Мен чынын максатымды айтсам, мен биринчиден бул өзүм бутума туруш, любой эле адамда ушундай. Ким азыр мен ушундай болом, андай мындай бул биринчи максаты все равно өзүнүн бутуна туруш. Эгерде мен качан өзүмүн бутума турам, если даже анча тура албасам деле, бирок бул убак келет мен буга ушундай как твёрдо ишенем да. Здравствуйте, меня зовут Казибеков Сен, и вот у меня вот такой вопрос всем, кто здесь сидит. То есть, кому еще 17, 16 и так далее, короче, младше. Вот, кто из вас собирается в армию пойти? Просто руки поднимите. Вот, у всех узнаете. В армию кто собирается пойти? Короче, извините, я сам мало говорю по-русски, вот пытаюсь как по-русски пока объяснить вам. Вот, не могу по-русски говорить. Вот.